بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين سيرة сабағыбызды Нурул Уюн китебинен окууну улантабыз. Бүгүнкү сабағыбыз Зикру силахихи саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдын курал жарактары тууралуу бөлүм. كان له 9 أسياف ذو القفار من غنائم بدر لبني الحجاج السهميين. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдын 9 кылычы болгон. Биринчиси Зул Қифар Бани Хаджаж Сахмийиндерге тийиштүү болгон кылыч болгон. Бул кылычты алар жасаган. Бадыр согушунда олжо болуп түшкөн бул кылыч. ورأى عليه الصلاة والسلام في النوم في ذبابه ثلمة فأولها هزيمة فكانت يوم أحد. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ушул кылычтын аз гана сыныгын көрөт түшүндө. Мына ушул нерсе согуштагы жеңилүү болсо керек деп мына ушундай түшүн жорuyт. Акыйкатта Ухуд согушунда мусулмандар жеңилүүгө дуушар болушат. Ва саласатун асабаха мин бани Кайнука, дагы бир 3 кылычы болгон. Бану Кайнука урусу чыгарылып, сүргүн кылып жиберилгенден кийин алардан түшкөн кылыч болгон. Ал-Қала'i вал-Баттар вал-Хатфу. Қала'i жана Ал-Баттар жана вал-Хатф деген кылычтары болгон. وله المخزم والرسوب وآخر ورثه من أبيه. жана михзам аттуу жана расуб аттуу кылычтары болгон, жана дагы бир кылыч болгон. Аны атасынан мурас катары алган экен Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. وَالْعَضْبُ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ سَعْدْ ibn Убада. жана Саад ibn Убада берген азб аттуу кылычы да болгон. وَالْقَضِيبُ وَهُوَ أَوَّلُ سَيْفٍ تَقَلَّدَ بِهِ صلى الله عليه وسلم في الإسلام. Al-Qadib аттуу кылычы да болгон экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын биринчи болуп исламда башынан өткөрүп инине илип алган кылычы болгон экен мына ушул кылыч. Демек, азыр Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын 9 кылычы тууралуу айтылынды. Бир гана атасынан мурас катары алган кылычы айтылбады гана. Ва арбаату римахин ал-Мунсани ва саласату мин бани Кайнука. Жана 4 найзасы болгон. Мунсани аттуу найзасы болгон, жана 3 найзасы болсо Бану Кайнукадан олжо катары түшкөн экен. Ва аназатун тухману байна ядайхи фил аидайн. Аназа бул кичине найза болуп, бул найзаны айт күнү намазда Пайгамбардын алдында сахабалар көтөрүп жүрүшкөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сапарга чыкканда да кичине найзасы болгон. Бул найзанын бир канча пайдасы бар деп айтышкан алымдар. Бул найзаны Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам зара кыла турган болсо, жер катуу болуп калса, сийдик чачыроосу үчүн жерди жумшатуу максатта колдонулган. Жана намазда сутра катары дагы колдонулган экен. Жана чөл жерде найзаны жерге сайып туруп, анын үстүнө кийим же бир нерсени таштап туруп, ажатын өтөөдө да Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам колдонгон экен. Дайыма мына ушул аназа сыяктуу кичине найзасы дайыма жанында жүрүп, ошол сапарга чыккан убакытта колдонулган экен. Жогоруда айтылгандай. Ва михжанун кадра зира. Жана михжан бир зира, бир чыканак узундуктагы аса таягы болгон. Михжан ийилип бүгүлгөн болгон. Михжан ийилип бүгүлгөн таягы болгон экен. Ва михсаратун тусамма ал-уржун. Уржун аттуу таягы болгон.
Ва қадиб юсамма ал-мамшуқ. Жана мамшуқ аттуу аса таяғы болған. Уружун жана михсар жана мамшуқ деген аса таяғы болған пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын. Мына ошол михжан, ал-уружун жана ошондой ал-мамшуқ деген аса таяқтары пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдыки. Мына ошол 3 аса таяғы болған екен. Кана лаху арбаатун қиссийин ва жа'батун. Жана пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын 4 жасы болған. Жана 1 оқ сала турганы болған. Ва турсун алейхи тимсалу иқабин ухдия лаху фавада ядаху алал иқаб фазахаба. Аллахтын елчисинин қалқаны болған. Бирок бул қалқандын сыртқы тарабында бүркүттүн айкели болған. Сүрөтү болған, бүркүттүн сүрөтү болған. Бул нерсе пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламга белек кылынган екен. Кейін пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол бүркүткө колун койгон убакытта сүрөт өчүп кетет. Башка бир риваяттарда кочкордун башынын сүрөтү болгон деп айтылат. Калканда кочкордун сүрөтү болгон деп айтылат. Кээ бир риваятка көрө бүркүттүн сүрөтү болгон деп айтылат. Бул нерсе белек катары келген экен. Римдиктерден бул нерсе белек катары келген. Римдиктерден да болуусу мүмкүн. Бул калканда ошол сүрөттүн болуусу римдиктерден келгендигине дагы далалат кылат. Бул нерсе сүрөттүн болуусу шариятка карама каршы келет. Бул сүрөттүн болуусу ас-сурату рас. Баш, бул баш сүрөт болуп саналат делинет. Баштын болуусу бүткүл дененин сүрөтүндөй болуп саналат. Эгер бир нерсенин сүрөтүндө ошол баш боло турган болсо, ал бүткүл дененин сүрөтүндөй эсептелинет. Сүрөтү бар кийимдерди кийүү жана алды сатты кылуу бул дурус эмес. Жана жаныбарлардан сүрөтү боло турган болсо, бул нерселерден, жандуу нерселердин сүрөтү боло турган болсо, бул нерседен шарият кайтарат. Кала берсе сүрөттө капырлардын сүрөтү боло турган болсо, бул нерседен шарият катуу кайтарат. Кайсы бир артисттин же футболчусу болсун, алардын сүрөтү кийимде боло турган болсо, бул нерседен шарият кайтарат, сүрөткө байланыштуу. Жана башка бир тарабынан капырларга өзүн окшоштуруудагы болуп саналат. قال أنس ابن مالك رضي الله عنه كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة وقبيعته فضة وما بين ذلك حلق الفضة. Анас радиаллаху анху айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кылычынын учундагы темир кылычынын учудагы темир күмүштөн болгон деп айтылып жатат. Кылычтын кыны бар, кынынын учундагы темир бул күмүштөн болгон деп айтылып жатат. Кылычты кармай турган жеринин капкагы да күмүштөн болгон жана ушунун арасында күмүштөн болгон тоголок, тегерек мындай халкалар болгон. Ва кана лаху дир'ан. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын 2 сооту болгон экен. Асабахума мин бану Qaynuqa хума ас-Сугдия ва фидда. Жана бул 2 сооту да Бану Qaynuqaдан түшкөн. Яхудилер сүргүн кылынган вакытта алардан түшкөн бул 2 соот. Бул экөөнүн аты Сугдия жана Фидда. Ва дир'ун тусамма Зат ал-Фудул. Зат ал-Фудул аттуу сооту болгон. Аны лабисаха яума Бадрин ва Хунайн. Мына ушул соотторду Бадр жана Хунайн согуштарында кийип алган экен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ва юқалу кана индаху дир'ун Дауд алейхи салату вассалам аллати лабисаха ламма катала Жалута. Айтылышынча Дауд алейхиссалам Жалутту өлтүргөн убакытта кийген соот пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда бар деп айтылат. Буга ачык бир далил жок, анткени кыйла айтылынат деп мына ушундай келтирилип жатат. Сахихтигин, канчалык тууралыгын сахихтигин Аллах билет. Ва кана лаху мигфар юқалу лаху ас-Субугу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын добулгасы да болгон экен. Добулга бул шлем дегени. Ас-Сабуг аттуу шлеми болгон. Ва минтaqatu min adimi mabshur. Жана Аллахтын элчисинин бел боосу болгон экен. Бул жүндөрдөн тазаланган тери болуп саналат. Фиха саласу хилaqu fiddatin. 3 күмүштөн болгон халкасы болгон. Wal ibzimu fiddatan wat tarafu fiddatun. Wal ibzimu fiddatun wat tarafu fiddatun. Жана бел боонун кайыштын илгеги дагы күмүштөн болгон, жана
ошол кайыштын бел боонун үч тарабы жана ошол кайыштын бел боонун уч тарабы дагы күмүштөн болгон экен. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын байрагы ак түстө болгон экен. Бул бөлүмдө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын согушта колдоно турган курал жарактары баяндалды. Кылыч, найза, кичине найза, соот, калкан жана башына шлем кийгендиги баяндалды. Жана бел боосу бар экени баяндалды, жаасы бар экени жана ок салгычы бар экени айтылынды, жана калканы бар экени айтылынды. Мындай карасаңыз, бир аскерге керектүү болгон нерселердин баарысы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда болгон экен. Мындан алына турган негизги пайдалардын бири бул себептерди алуу, бул таквалуулукка карама-каршы келе турган нерсе эмес экен. Мына согушта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам согушта 2 сооттуу кийим кийип согушка чыкты деп айтылынды. Себептерди карманбай таштап коюу бул акылга сыйгыс нерсе болуп саналат. Жана себептерди кылып, себептерге таянып алуу бул таухидке карама-каршы нерсе деп айтышат алымдар. Себептерди карманбай жашоо бул албетте акылга сыйгыс нерсе болуп саналат. Кудум бул бойдоктор үйлөнбөсөм да бала мага өзүнөн өзү келет деп ойлогондой да. Бул себептерди карманбаса, үйлөнбөсө дегендей бала кайдан болот? Бала кайдан болот эле? Жана ошондуктан себептерди карманабыз, себептерге таянып албайбыз. Себептерди карманып жашайбыз, себептерге таянып албайбыз бирок. Себептерге таянып алуу албетте бул таухидке карама-каршы келет экен. Жана кийинки бөлүм зикру асвабихи ва асафихи саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кийимдери жана үйүндөгү бар болгон нерселер экен. Таракен наби саллаллаху алейхи вассалам яума мата саубай хибаратин. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аламдан өткөн кезде артына таштап кеткен нерселер бул 2 хибара деген кийимдер болгон. Ва изаран умманиян, уммандык изары болгон, ва саубайни сухарийин. Сухари 2 кийими болгон. Бул Сухари бул Йемендеги бир шаардын аты болуп саналат. Кээ бир алымдар бул кийимди үстүнө таштап ала турган бир материал болгон деп билишкен. Бул эми рида дегендей. Ва камисан сухариян ва ахар сухулиян. Жана сухаралык камисы болгон, жана башка сухули аттуу кийими болгон. Дагы мындан башка сухули деген көйнөгү болгон. Бул да Сухули Йемендеги бир шаардын аты болуп саналат. Ал убакта сухули жана сухари deyilgen, azırkıday Kitayski, Yaponski degenge okşoş. Ve cübbeten yemeniye ve hamisaten, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Yemen'den keltirgen tonu bolgon, emi bunu hamise dep kotoruptur. Bul da kiyimden bir türü bolup sanalat. Ve kisaen ebiyad, jana ak kiyimi da bolgon eken, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Ve kalan ise sigaran, lati'eten, thalâthen ev arba'an, latiye degen başka tiyip turgan, жабышып турган 3 кичине ошол допусу болгон дейинет. 3-4 допусу болгон экен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын. Ва милхафатан муаррисатан, жана сары түскө боелгон жабынчыктары болгон. Муарраса марс менен боелгон дегени. Марс менен боелгон дегени бул өсүмдүктөн сарык түс алына турган болгон. Марс деген өсүмдүктөн сарык түс алына турган болгон. Сарык түстөгү жабынчыгы болгон. Ошол жабынчыгыз Марс деген өсүмдүктөн алынган сары түскө боелунган экен. Сарык түстөгү жабынчыгы болгон. Ошондуктан мына ушундай аталган. Азыркы убакыттагы адиолго окшош дегени азыркы убакытта. Ва канат лаху раб'атун фиха мираатун ва мушту ажин ва мукхалатун ва миqradun ва сивакун. Жана Аллахтын элчисинин кичинекей себетчеси болгон деп дейилет. Же идиштери же баштыгы болгон деп айтсак да болот. Анын ичинде күзгү, кайчы, тарак, сүрмө кое турганы болгон, жана мисвагы болгон. Бирок бул маалыматтын сахихтигин Аллах билет. Өткөн сабакта айтып өттүк. Сапарга чыкканда дайыма жанында күзгү тарагын алып жүргөн деген маалыматты кээ бир алымдар сахих эмес деп айтышкан санат тарабынан, риваят тарабынан. Ва кана лаху фирашу мин адамин хашшуху лифун. Териден болгон төшөгү болгон, жана анын ичине курма дарагынын постогу жана кабыктары салынган. Ва кадахун мудаббабун бифиддатин фи саласати мавади'a, 3 жеринен күмүш менен жамалган иче турган идиши болгон. Ва кадахун ахар, жана андан башка да иче турган идиштери болгон.
Ва таурун мин хижаратин, жана таштан болгон чарасы, мындайча айтканда тазиге болгон. Ва михдабун мин шабахин, жезден болгон тазиге болгон. Ю'малу фихи ал-хинна вал катам. Бул тазиге ошол чарага хина жана катам аралаштырылып түс алына турган болгон. Кээде бул эки өсүмдүктөн сыя да алынат деп айтылынат, жана кара түстө алына турган болгон. Ва ю'да аля расихи иза важада фихи хараратун. Кээде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын башынан ошол мындайча айтканда денесине температура чыкса, температурасы болсо, мына ушул нерсе катам жана хина башына коюлган экен, анын ошол суусу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын ошол температурасы чыга турган болсо, мына ушул катам жана хина деген ошол сууга кайнатылып, ошонун суусу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга коюлган экен башына. Ва кадахун зужажун, жана ишеден болгон суу идиштери болгон. Мугсалун мин суфрин, жана жезден болгон. Мугтасалун мин суфрин, жана жезден болгон жууна турган идиши болгон, усул ала турган. Ва касаатун, жана жыгачтан болгон табагы да болгон. Ва саа юхражу бихи, ва саун юхражу бихи закат аль-фитр, жана битир зекетин чыгара турган бир саасы болгон. Ва муддун ва сарирун ва катифатун, жана муттары болгон. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бир мут менен да араталган, жана бир саа менен гусул кылган. Мут бир кишинин эки колу менен алынган бир кобуштун бир мут дейилет. Бир кишинин эки колу менен алынган бир кобушту бир мут дейилет. Жана гусулду мына ушул төртөө менен гусул кылган. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам кроваты болгон, чарпаясы болгон, жана бахмалдан болгон матасы болгон. Ва хатаму мин фиддатин, жана күмүштөн болгон шакеги болгон. Фассуху минху, жана шакегин көзү да күмүштөн болгон экен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын. Нақшуху Мухаммадун Расулуллах, жана жүздүгүнүн же шакегинин накшы Мухаммад Расулуллах болгон. Жазууда да адепке көңүл бурулуп, Аллахтын сөзүн үсткү тарапка койгон, Аллах Мухаммад Расулуллах деп жазылган. Ва кийла иннаху кана мин хадидин ва мулавваян би фиддатин. Кебир айтымдарга караганда бул шакек темирден болгонго, бирок күмүш менен капталган дейилет. Эркектерге күмүш тагуусунда эч бир шариатка карама каршы жери жок. Мындан башка кийим сыпатында күмүштөн пайдаланса болобу делинсе, өткөн сабакта айттык, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын согушта колдонгон курал жарактарында кылычынын кармай турган жеринин ылдый тарабы күмүштөн болгон деп айтылат. Жана бел боосунда кайышында күмүш болгон айтылынды. Алтын эми арам жалпысынан. Бир гана зарылчылык убакытта дурус. Ошондуктан алымдар алтын күмүштү колдонууда үчкө бөлүшөт. Биринчиси, эркек аялга арам болгон бөлүгү бар. Мисалы жеп ичүүдө аял эркекке дагы арам болуп саналат алтын күмүш. Алтын күмүштөн боло турган идиштерде жеп иче турган болсо аял киши же эркек киши бул арам. Экинчиси, аялдардын өзүнө гана рухсат. Ал эми эркектерге арам болгон түрү бар. Бул да болсо кийимде, мончок, шакек, билерик, кийим кийүү маселесинде аялдарга рухсат берилген алтын колдонуу. Эркектерге күмүш тагуу, шакек боло турган болсо бул рухсат. Жана курал жарактарда күмүштүн болуусу дурус боло берет деп айтышкан. Үчүнчүсү, эркек аялга дагы рухсат, мисалы алтын күмүштү иштетпестен сактап коюу. Керек убакытта сатып акчасын алып иштетемен деп сактоо. Кандай түрдө шакек катарыбы же башка бир нерсе катарыбы боло берет. Эркек аялга арам болгону аял кишиге кийимден башкасында эркек аялга тийиштүү болгон, бул албетте жеп ичүүдө, алтын күмүштөн болгон идиштерде жеп ичүү, бул албетте тыюу салынат. Ал эми үчүнчүсү, жана айтып өткөнүбүздөй эле, акчасын сактап коюу максатта ошол алтын күмүштө акчаны сактоо бул рухсат эми. Эркекке дагы, аялга дагы. Эшиктердин кармагычтарын, суунун крандарын алтындан болуусу булар эркек аялга дагы арам болуп саналат. Ва ахдалаху Najаши хуффейн сазижейн фалабисахума. Жана Najаши кара түстөгү масыны белек кылган экен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга. Ушуну кийген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам. Ва кана лаху кисаун асвад ва имаматун юқалу лаха ас-сахаб. Жана пайгамбардын кара кийими болгон, сахаб деген атала турган селдеси болгон. Фавахабаха Алиян. Жана аны Алиге хиба кылып берген дейт. Ва كان ربما قال إذا رآه مقبلا وهي على رأسه أتاكم علي في السحاب.
Жана Али радиаллаху анху селдени кийип келе жатса, аны Али селденин ичинде келе жатат деп айтып коет экен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аны көрсө. وله ثوبان للجمعة غير ثيابه التي يلبسها في سائر الأيام. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын эки кийими болгон, жума намазына кийип чыга турган эки кийими болгон. Башка күндөрү кие турган кийиминен сырткары жума үчүн кие турган эки кийим болгон экен. ومنديل يمسح به وجهه من الوضوء. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тарат алгандан кийин жүзүн арта турган арткычы болгон деп айтылып жатат. Мына ушул айтылгандардын баарысы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үйүндөгү буюмдар, курал жарактары, кийим кечелер экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ааламдан өткөндө бир дирхам калтырбады деген сөз менен бул пайгамбардын төөлөрү, койлору, аттары болгон айтылынды. Бул эки маселени кандай бириктиребиз дейилсе, Ибн Касир рахимахулла, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлүмүнөн алдын колундагы төө, кой, мүлкүн садака кылып жиберген, өлүмүнөн алдын. Ааламдан өткөн кезде үйүндө калган нерселери, кээ бир кийимдери, нерселери бар эле деп айтылынып жатат. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم.